Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандык ушу кечиңиздер менен сиздер менен кайрадан жүз көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок бар, жаш талант, өсүп келе жаткан, жаңыдан TikTok баракчасында, деги эле интернет желесинде ырлары көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланып жаткан бүгүн бизде конокто өзүмдүн мындайча айтканда адашым Нурболот Ырыспай уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Нарын тынч жатабы? Жакшы. Өтө керемет. Бүгүн куттуйсуздар, сизде аябай эмелериңиз болгон жакта жайнап атат азыркы убакта. Видеолоруңуз баягы элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, баардыгы кызыгуу менен тартып, анан мен сизди дагы жүзмө-жүз көрөйүн, бир кандай жигит болду экен, өзүмдүн жердешим экен деп чакырып калдым. Кош келипсиз. Кош келдик, чоң рахмат. Өзүңүздү тааныштырып кете бериңиз, баштан баштай берели. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Нарын шаарына караштуу Ат Баш районунун Казыбек айылынан болом. Анан бул жанагы болду Таарынбай ырдын аты ушундай болуп калабы? Бул кандай болуп жарык дүйнөгө келип калды? Деги эле кандай болуп жазылды эле, сөзү, обону кимге таандык? Бул сөз обону Акчолтой Канатбек уулу байкебизге таандык. Бул ырды мен ушу 4 жыл мурун уккам YouTube каналынан. Өзүнүн интервьюсуна домбура менен ырдаган жакшы эркен, ушуну жаздырсамбы деп ойлоп жүрдүм эле. Анан ушу шаңдуу ырларды жазды деп ушинтип калышты, сага шаңдуу ырлар жагышат депчи. Анан ошо менен жаздырып көрөйүн деп жаздырып чыгарсам буюрса. Жакшы. Деги эле азыр сиз менин байкашымда ушулардын аркасында көбүрөөк таанымалдыкка ээ болдуңуз деп ойлойм. Ооба, ушулардын аркасында. Сиз буга эме дагы улап узун кылып же клип тарттырайын деген ой барбы? Ооба, буюрса аракет кылып атабыз. Жакшы, жакшы. Деги эле өзүңүз баягы бул ырдаганга чейин эмне жумуш кылчу элеңиз, эмне менен алексиз дегендей? Бул ырдаганга чейин мен ошо армияга службага барып келдим. Өтө керемет. Ата мекенди коргоо кызмат. 74-2 аскер бөлүгүнө барып ошол жактан кызмат өтүп келдик, 1 жылдык кызмат. Ошо андан кийин ырчылыкка киришип баштадык. Ошо кичинекей кезимден эле Керим Тропов агабыз туура ырдачумун. Баары таң калышчу ошо. Ооба, баягы көпчүлүк айтып жатышат, азыркы баягы көпчүлүк ырлардын мааниси жок болуп кетпедиби? Сиздин баягы эски ырларды Ырыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев деген улуу аталарыбыздын ырларын ырдап баягы жандуу кылып аткарып келесиз TikTok баракчаңыздарга. Ошого көбүнчө айтып келет, баягы эски ырлар баягы улуу кишилердин кулагына баягы жагымдуу болуп калган да. Анда эфир баштале элек алдын эле ошол ырдан бирөөнү аткарып берсеңиз кандай болот? Болот. Андан эсе ошо азыркы учурда хит болуп жаткан чыгарманы аткарып берейин. Болду. Сөз обону Акчолтой Канатбек уулуга таандык. Тарынма деген аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Кабак бүркөлүп, качып чүмкөнүп, 5 мүнөттө калдың түнөрүп, кашың түйүлүп, келбей жүгүрүп, келише албай бир топ жүдөдүк. Болду тарынба, бар жайында, чоң кемчилик койдум кетирип, кабакты түбө, кайгыны үйбөй, карлы качым койчу кечирип. Мурдуң мурчуюп, бетиң бултоюп, шайыр күлкүң капыс жоголду. Уксун күлсүн деп, күлүп жүрсүн деп, сагарнадым ушул обонду. Болду тарынба, чей бар жайында, бир косякты алдым кетирип, кабакты түбө, кайгыны үйбөй, карлы качым койчу кечирип. Болду тарынба, бар жайында, чоң кемчилик алдым окшойт кетирип, кабакты түбө, кайгыны үйбөй, кадалуу сүйлөп, карлы качым койчу мени кечирип. Баракелде. Үнүңүз чындыгында жакшы экен, баягы көпчүлүгү жазабы, аранжировка кылып өзүнө дагы кошуп кетиң. Мен азыр интернет булактарында кандай уксам, дал ошол эле угуп отурам, айырмасы жок эч кандай. Анан деги эле бул жылдыз болгон кандай экен? Жылдыз болуп элек. Жылдыздык оор башталып кеткен жокпу? Жок, андай деле эмес. Жылдыз эмеспиз, ошо баары эле айтып атышат, сен звезда болуп кеттиң деп эле. Жок, мурункудай элебиз. Жөнөкөй боюнча, жөнөкөй болгон жакшы. Ошол ырдын аркасында баягы көбүрөөк таанылып калдыңыз, анан ошого удаалаш эле баягы кандай сунуштар түшүп атат, деги эле эмне алдыга ой, план, максаттар болуп атат дегендей. Буюрса ушул сен видео жагын камсыздап беребиз деп спонсорлор чыгып атат. Буюрса
Периштем Рыспай Абдыкадыр агабыздын оборуна таандык Периштем мырына жакында эле клип тарттык. Буюрса TikTok баракчасына киргиздик. Буюрса эми ошо телеканалдарга сүйлөшүп кең аракет кылып атабыз. Жакшы. Анан деги эле азыр сиз мага баягы эфир алгым келер жакта шашып калдыңыз, мен жумушка барышым керек. Анан сиз иштеп дагы ырлар да жаздырып, клип да жаздырып, тарттырып жетишип атасызбы? Ооба, баарына жетишип атабыз. Нурболот мырза, сиз мага жазып калдыңыз баягы жаңы клиптер жарыкка чыгып атат, буюрса мынакей бирин экин чыгарып калдык ага депчи. Ошол нерселерге баягы кимдер демөөрчү болуп атат? Деги эле баштан аягына чейин камсыздап берип атабы же болбосо жарты жарлай жардам берип атабы? Ошол тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз. Ошол бизге спонсор болуп тартып беребиз дегендер болуп атат. Ошо Көчөр байкебиз. Биздин өзүбүздүн жердешибиз тартып берип атат клипти. Жакшы. Ошол деги эле клиптин баягы башынан аягына бүткөнгө чейин канча сумманы талап кылат экен? Сумманы деле талап кылган жок, ошо байкебиз өзүнүн спонсор болуп тартып берейин деп. Өзүнүз сүйлөшүп, сиз болгону барып ырдап клибиңиз түшүп даяр болдуңуз, Клибиңиз азыр жарыкка чыктыбы? Жарыкка чыга элек, азыр өзүмдүн YouTube каналыма жүктөп койдум. Деги эле биз азыр чогуу биргеликте көрсөк болот. Болот. Болду, анда келиңиз биргеликте ошол клибиңизге назар салалы. Sanalar uyup sayılıp kancar sezimge, sağınıp seni sargayıp жүргөн кезимде, ак толкун болуп ак шокум болуп көрүнчү мага периштем. Ак толкун болуп ак шокум болуп көрүнчү мага периштем. Көңүлүм эңсе тайызды эмес тереңди, түндүктүн согу турганда каптап денемди. Аскарым болуп ак жалын болуп жылытчы мени периштем. Аскарым болуп ак жалын болуп жылытчы мени периштем. Жетемде улап жылт эткен максат соңунан, бараткан кезде чырмалып кайгы торуна. Кареке конуп үмүтүм болуп жанымда турчу периштем. Кареке конуп үмүтүм болуп жанымда турчу периштем. Чарчадым эми дайыма тынбай сени издеп, турамын азыр кабагым бүркө сен эңсеп. Ак таңым болуп акшамым болуп түшүмө кирчи периштем. Ак таңым болуп акшамым болуп
Düşüme girçi perişte. Өтө жакшы Нурболот, баягы баары бир эски чыгармалар кулакка аябай жагымдуу угулат чындыгында. Эмне үчүн бул ырды тандадың? Бул ыр аябай мааниси жакшы ыр. Терең. Ооба. Ошо аябай жагат. Жакшы. Өзүм жактырган ырды. Азамат, клипте баягы эмне өзгөчөлүктөр бар? Деги эле кандай болду клип тартыш? Баягы сиз биринчи жолу камерага түшүп аткан болушуңуз керек, Камерада ойнош кандай экен, деги эле көндүңүзбү? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, аябай сүрдөдүм. Сүрдө болот экен. Бул клиптин өзгөчөлүгү ошо кызды атайын ак кийим кийгизип бериште сыяктуу тартканга аракет кылдык. Деги эле өзүңө баягы ошондой эски чыгармалар жагабы же азыр жаңы жанагы бир азыркы чыгып аткан ырларга да басым жазайын деп ойлоп жатасың? Деги эле кандай ырлар жагат өзүңө? Жок, мага ошо эски ырлар жагат. Эски ырлар жакшы, жаңыртып ырданга аракет кылып атабыз буюрса. Кавер вариантта кылып чыгарып. Жакшы, дагы да жакында кандай максаттар бар? Ырларды жастырайын, клиптерди удаа аркасынан ушул бир чыгармачылыкты аркасынан кубалайын деген ойлор барбы? Бар, азыркы учурда аябай күчтөнүп жаткан убагым. Азыркы учурда ошо Кара кыз деген чыгарманы иштеп жатабыз. Кара кыз деген. Анда ошол чыгарманы бир аткарып бербейсизби? Макул, жарайт. Балабыз да анда балабыз, көч ойноп көлгө барабыз. Бир муштундап бизди башкарган, сен атаман сенсиң кара кыз. Кара кыз, айтчы кара кыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, жүрүчү кайра көлгө барабыз. Эй, жүрүчү кайра көлгө барабыз. Ойнокпуз да анда ойнокпуз, келин алма оюн ойноппуз. Сен төрөйсүң ата болсом да, байулугай бир өп койгопмун. Кара кыз, айтчы кара кыз, ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым, жүрүчү кайра көлгө барабыз. Эй, жүрүчү кайра көлгө барабыз. Ай, баракелди Азамат. Деги эле баягы көпчүлүгү кызыгышабы сиздин баягы үнүңүз өзгөчө деп. Ооба, баары кызыгышат. Башкача такыр, Ай, Азамат, сиз керемет. Анан айылдагылар, деги эле ата-энелер кандай баягы сиздердин баягы удаа эле туруп баардык жерде видеолоруңуз, ырларыңыз чыгып кеткенде кандай эме кылышты? Башында үйдөгүлөрүм бир аз каршы болушчу. Ырдабай эле койбой деп, анан кийин видеолор чыгаргандан кийин жакшы сөздөрүн айтып, молодец деп колдоп жатышат. Ошол. Жакшы. Анан деги эле башка бир бул сахна жаатындагы бир ырчы эжелер менен болобу, же айымдар менен болобу, бир дуэт жаздырып, дуэт алып чыгайын деген ойлор барбы? Ооба, ойлор бар, буюрса сунушташса аракет кылабыз. Нурболот мырза, деги эле баягы талант куйт дейт эмеспи? Сиздин үйдө бир ата-энеңизби же апа атаңыз, туугандарыңыздан барбы ушундай чыгармачылыкка жакын адамдар, сиздей болуп аябай бир ырдаган адамдар? Бар. Ошо чоң атам ырдачу экен. Чоң атаңыз. Чоң атам тай жактардан ырдайт, тайнен. Чоң атам жакшы ырдайт деп калышат. Байкелер, мүтелер ырдашат үйдө. Бирок баягы эл алдына чыкпайт, жашыруун таланттар. Сиз аркасынан эле изин кубалап жөнөдүңүз. Бирок сиз ашылып кеттиңиз. Баягы көпчүлүк ырчылар үнүн тууралаш үчүн, баягы бир үнүн туура ордуна коюш үчүн вокалга барышат, тынбастан. Сиз азыркы убакта барып жатасызбы? Жок, азыркы учурда барбай элем. Сиздики биздин түшүнүгүбүз боюнча туубаса таланттуу талант деп ойлойм. Буюрса, эгер вокалга барсаң, мындан да жакшы болот дегендер бар. Буюрса, аракет кылып вокалдан басып алсак. Эмнеге өзүңүз кайсыл окуу жайда окудуңуз эле? Окуу жайда окуган эмесмин. Ошо үйдөгүлөр бир окуу жайга тапшыртышкан. Сен ырчы болбой эле коем, үйдүн кичиси болгондон кийин депчи, анан башка окуу жайда окуп эле ошо менен.
Баягы Бегимай Турузбекова деген эжебиз бар, баягы бир күндө эле өзүнүн таланты менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн баягы сүймөнчүлүк таап, азыркы убакта ошо вокалга окуп, дагы да баягы талантын алдыга карай алып кетип жатат. Сиздин дагы ушундай бир чоң сахналарга деги эле өзүңүз баягы ырдап аткан ырларындай Ырысбай Абдыкадыровдой бир ырчы болоюн деп бир окуюн деген ойлор барбы? Бар буюрса, аракет кылып окуп, музыкальный жагына, музыкалык билимди жакшы болсом деген ниеттер бар. Жакшы, сен эски чыгармаларга жакын экенсиң. Мен азыркы чыгармалардан эмес, ошондой эле эски чыгармалардан сурагым келип атат. Кайсыларды да бере аласыз? Анда Керим Туропов агабыздын ырдап жүргөн Айылга кат деген ыр бар. Ай баракелди, келиңиздер. Нурболоттун айылдык жердештери Керим Туропов Айылга кат дейт, кабыл алыңыздар. Eski tam en turat kıştağımda Evaktan nesi yok dep buz bağıla Tübü ver tuğan bolum men silerge Tüngülüp tez meŋerden sız bağıla Tübü ver tuğan bolum men silerge Tüngülüp tez meŋerden sız bağıla Sız bağıla Bozargan bostan tursa jolu boyunda Bordoş biri var dep oylogula Atenim ak tilekten salgan eken Arbagın unut kılıp koybogula Atenim ak tilekten salgan eken Arbagın unut kılıp koybogula Eyt berekelde. Öz salıp az bolusu da bakşağıma Jerimdi alakanday saktağıla Tağdırga aylagança barbay kalsam Tizmenge baldarımdı kattağıla Tağdırga aylagança barbay kalsam Tizmenge baldarımdı kattağıla Ай баракелди, жүрөктөн чыккан ыр жүрөгө чыгат дейт. Баягы азыр мен сизди байкабадым, өзүңүз менен биргеликте бир аспап алып келбегениңизди. Деги эле өзүңүз аспапта ойнойсузбу? Жок, ошо аспапта ойной албайм. Кандай аспапка кызыгасыз? Кандай аспапты үйрөнсөм деген бир ойлор бар? Буюрса аккордеонду үйрөнүп. Аккордеон менен, Абдан жакшы Нурболот. Келип бергениңизге чоң рахмат. Бизге берген убакыт дагы соңуна жетип калыптыр. Ишиңизге ийгилик, дагы да бийиктерге өсө бериңиз, сахналардан көрүнө бериңиз. Эми сизге бир эркин микрофон берели, деги эле тууган досторго, ата-энеге ыраазычылык айтып, бир кыргыз эли менен жакшы бир коштошуп кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Сиздерди ушинтип таланттууларды эфирге алып чыгып атканыңыздарга. Учурдан пайдаланып, өзүмдүн айылымда окуп бүткөн Намат Бөксөналиев атындагы орто мектебинин мугалимдер жамаатына ыраазычылыгымды билдирем. Ошол Кыргызстанымда тынччылык болсун. Ошо бар. Рахмат сиздерге. Ай баракелди, сизге да чоң рахмат. Ар дайым сиздей таланттар үчүн биздин эшигибиз ачык, келип туруңуз. Мынакей урматтуу көрөрман, бүгүн бизде конокто Нурболот Ырысбай уулу болду. Бүгүнкү күндүн интернет жылдызы десек болот. Кайрадан сиздер менен кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Нурболот Мырзабеков.